Сталиндик репрессия убагында күнөөсүз атылып кеткен ат уулдардын сөөктөрү ушул жерде 53 жыл аралыгында белгисиз жаткан жерин Совет өкмөтү шаардыктардын шапар чегүү туристтик базасына айландырган. Чоң Таш айылындагы улут каймактары көмүлгөн жер 1991 жылы Бишкектин карапайым тургуну Бүбүра Кыдыралиева аркылуу табылган. Ошондо мына дарактар бар беле же кийин тигилдеби булар? Bunun баарын кийин ошо атам келип, рабочылар жана Кабылникөдөн кемпир шал баары келишип тигип, анда мен Улубай экен бар эле чогулуп тигип, анан керектүү өсүмдүктөрдү жегенге көксөктү апам менен атам айдап сугарып, анан ошол эле 2 үй жашадык. Суу кайдан келет? Суу башат булак бар, мына жылганын ичинде Чоң Таш деп айтылган. Ошо жогору жакта чоң үйдөй таш бар. Мынанын аркасында ошо? Жок, мына жылганын ортосу. Подвалы бар, имарат каякта? Подвалы бар, имарат мына дөңдө. Подвал ар жакта коттедж эле, могул жагына муздаткыч салынуу болчу. Сталиндик кандуу бийлик күчөп турганда бейкүнөө репрессияга туш болгондордун бир тобу ушул жер төлөөдө сурак берип, аеосуз кыйноого дуушар болуп, айрымдары сураксыз эле атылган. Курман болгондордун кайда, качан атылып, сөөгү кайсыл жерге жашырылганы мамлекеттик сыр катары эч кимге маалымданган эмес. Канчалык жашыруун болсо да, бул сырдуу репрессия бүгүнкү күндө калк арасында белгилүү болуп турбайбы? Ал эми сиздер көрүп турган жер төлөөнүн терезелери темир менен тосулган. Бул жерде 1932-39 жылдары КГБнын эс алуу үйү болгон. Ушул подвалды жасап, шөргө сурак алып, кыйнап, эч күнөөсүзбү, күнөөлүүбү? Мен ойлойм, ошо тарыхчылар, кандайдыр бир ошо КГБде иштеген адамдардын өздөрү ушуну изилдеп, чындыгын далилдеш керек. Мен ойлойм, бул тарыхта. Жок менен свет бар. 137 кишини көмгөндө. Башка мезгилде алып келиши мүмкүн. Мына бул жер Лоцманның жашаган жери эле. Аркы четки жагы өссүн бир кыз бир эркеги менен аялы. Берки бетиндеги терешеде жардамчысы экинчиси жашар эле. Ынды жагынан подвал турар эле. Лоцман Иван Петрович 1937 жылдын 14 августунда Кыргыз СССР НКВДсынын элдик комиссары болуп тайындалган. Анын Кыргызстанда өтөгөн кызматы репрессиянын туу чокусуна туш келип, жалпы жонунан 7610 адам эл душманы аталып, көпчүлүгү сүргүнгө айдалып, дайынсыз жоголгон. Лоцман өзү 1940 жылы Бериянын буйругу менен атылып кеткен. Мындан туура 75 жыл мурда 1938 жылдын 5 ноябрь күнү Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө чоң салымын кошкон 137 инсандын сөөктөрү ушул жердеги эски кыш чыгаруучу заводунун ордуна көмүлгөн. Айтымында Бүбүра апа бул сырды 20 жылдай сактап, катып жүрүп 60тан ашканда 1990 жылдары ачыкка чыгарат. Сырды ачууда эски бийликтеги атка минерлердин эбегисиз кайдыгерлигинен апа аябай запкы көрүп, тил угуп, басынып, корунуп жүрүп, акыры бул улуу чындыктын бет ачылган. Солдаттар вот яма десе анан кийин 4 киши колдон алып, казыкты буруштарга уруп, ошол 53 жыл өлүгү кирпич бышырган заводдун чуңкурунда жатып, бейгүнө эч кимге зыяны жок. Бала бакырасы жетим болуп, эч жазыксыз жаткан жерин атамдын айткан аманатын ушул айла жок, жакшы заман келгенде айтып, кайра ак кепиндеп жууп, көмбөсө дагы кыргыз эли атагын чыгарып. 1991 жылы мамлекетибиз эгемендүүлүккө жетишкен күнү гана 38 жылы эл душманы катары атылып кеткен инсандардын сөөктөрү ушул жерге кайрадан жаңыртып коюлган.
кичинекей улуттун ичинен чыккан билимдүү, келечекти көрө билгендерди жок кылуу саясаты жүрүп, сталиндик бийликке тоскоолдук кылбасын деп, советтик доордо 20-кылымдын башында пайда болгон белгилүү мамлекеттик, партиялык кызматкерлер жок кылынган. Алардын кара башын канжыгага байлап, оттон кайра тартпас ишмердүүлүгү болбогондо, бүгүн улутубуздун абалы башкача болмоктур. Баш көтөргөндүн баарын жок кылып турган катаал заманда керт башын эмес, журт келечегин ойлогон кыргыздын чыгаандарын билбей, алардын тарыхын унутуу, демек кыргыз мамлекетинин келечегине кол шилтегендик. Бул адамдардын мамлекет үчүн жасаган зор эмгеги жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо ролу зор. Бирок ошол жаштар өз журтунун тарыхын билеби? Бул жерде 137 кишинин сөөгү жашырылган. Алар 1938 жылы 5 ноябрдан баштап баягы сот процесси жүрүп, анан жазаланган. Москвадан келген бир бригада болот, военный соттор, трибуналдын өкүлдөрү. Алар биздин Кыргызстандын жетекчилигин 40 кишини соттогон экен, өкүм чыгарыптыр, өлүмгө өкүм чыгарыптыр. Андан калганы 97 киши двойка, тройка дегендер болгон, МВДнын бир уюмдары. Ошолор неметкен экен, өкүм чыгарган экен. Алардын ичинде мына мамлекеттин башында турган кишилер, Жусуп Абдрахманов, Эсен Аманов, биздин атабыз Төрөкул Айтматов, окшогон кишилер, Тыныстанов, маданияттын, илимдин өкүлдөрү, интеллигенциянын каймактары да, мына ушулар өлтүрүлгөн. Андан кийин, андан башка дагы базарда жөн эле семечка сатып отурган кишилер, мугалимдер, артелде иштегендер, репрессиянын учурунда баягы Кремлден тапшырма алышат да, мынча кишини өлтүрүш керек, партияны ушинтип тазалаш керек деп. Ошол планды аткарыш үчүн бардыгын ошо катарынан ала берген. Курман болгондордун денеси көмүлгөн жер нын болбогондуктан, алардын аты жөнү жазылган өздүк документтери өчпөй сакталып, кыргыздын илимдүү лидерлери аныкталып, аларга тиешелүү документ, сүрөт, гезиттер жана өздүк буюмдары Ата Бейит музейинде сакталып турат. Ак ийилет бирок сынбайт демекчи, ак ийилмек турсун. Бүтүндөй бир системанын, тоталитардык бийликтин кумары үчүн улуттун канчалаган залкар инсандарынын күлгүндөй өмүрүн канкорлорго калтырып ийгени не деген өкүт, не деген кыйроо болгон. Алар болгондо да кыргыз үчүн каруусун казык, башын токмок кылып иштешкен. Кыргыз үчүн жанын аябаган түбөлүк өчпөс жылдыздар болгон.